Жүрегіңдің есігін қағып тұрама чач, бір ғана сөз айтайын, ашуыңды бас. Жүрегіңдің есігін қағып тұрама чач, бір ғана сөз айтайын, ашуыңды бас. Бағарала ойнадық, бүренің бағына кіріп алма ордап жеген күндерді. Уырлық қылдыңыз ба дегендерге айтам. Уырлық қылған балалықта сөз түрде. Бұл шарменен телефоныңыздың сыртына ұшындай бір мықты чехол дайындалсаңыз болады. Бұл қандай дайындап істесеңіз, мына ушул шардың үстіне қойып. Телефонды шардың үстіне қойып тұрып, анан ақырындық, қылдаттық менен, салмақ менен желең шығарсаңыз, бұл мына ушундай Темир мырза көрсөткөндөй. Мына өзгөчө күчүктүн сүрөтү болуп калды артында. Мыкты. Керемет. Ар кимдин жүрөгүн эшигин каккылап жүрөм. Буюрса жүрөгүн ээсин тапсам, сиздерге жалпы жоңура жырт кайтып, батаңыздарды алабыз деген ниетибиз бар. Жалпыңыздарга салам айтуу менен биз Лайфхак шоу программасын баштайбыз. Кызматта мен Гүлназ Мединова, ал эми бүгүн биздин студияда сыйлуу конокторубуз бар. Алар ким деп турсаңыздар, туулган жер, жүрөгүңдү ач, периштем аттуу ырларды мыкты деңгээлде аткарган Темир Дамирбеков мырза бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жалпы телекөрүүчүлөр, жалпы көрүүчүлөр, арыңыздарга салам. Биздин эфирге кош келдиңиз. Маектешүүгө макулдугуңузду берген үчүн ыраазычылык билдиребиз. Айтсаңыз, учурда ушул шоу чөйрөсүнө жаңы аралашкан адам катары, жаңы көз караштагы адам катары кандай артыкчылыгын, ошол эле учурда кандай кемчилигин байкадыңыз бул чөйрөнүн, бул дүйнөнүн? Негизи чындыгында түйшүксүз жумуш жок. Ар бир жумуштун түйшүгү бар. Баары мындайча айтканда 50-50. Жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Мындайча айтканда ошол тыйындын, монетанын эки жагы, медалдын эки жагы бар дегендей. Ошол шоу чөйрөсүндө 2015 аралаштым. Ошо эң алгач автордук чыгарма туулган жер деген ырым менен. Артыкчылыгы жакшы, эми артыкчылыгы эмне? Сөзсүз түрдө жамгыр менен жерге көрсө, бата менен элге көрөт деп, көбүрөөк элдин батасын алганга мүмкүнчүлүк бар. Анткени элге кызмат кыласың. Ал эми экинчиси кемчилиги жок. Эми кемчилиги ар бир адамда ар бир жумушта болот. Мен аны көзгө албаймын. Бирок мага эң башкысы артыкчылыгы жагып турат. Ошо элибиздин кызматында элдин батасын алып, элге ар дайым кызмат кылалы. Жакшылык болсун деп тилейли элибизде. Жакшы, ушунуңуздан жазбаңыз дайыма. Айтсаңыз, негизи эле өнөр адамдары үчүн эрте менен туруу, эрте туруу кыйынга турат да. Көпчүлүк эле айтып келет да. Анан сиз бул жакта кандайсыз? Эрте менен уйкучусузбу же? Эми мындай, мен ушул тууралуу мен бир кененирээк оюмду түшүндүрө кетейин. Негизи, эгер ал сенин жумушуңа байланыштуу. Эгерде сен өкмөттө иштесең, эрте менен 8-те туруп, кечинде 5-те жумуштан келсең, сен кечки саат 10-до каалайсыңбы, каалабайсыңбы, сен уйкуң келет. А биздин жумуш тескери. Биздин жумуш кечкисин башталат. Анткени кечинде жакшылык тойлор, концерттерибиз кечинде, үйгө келгенче саат 12, ошол бойдон жатканча 2-3. А мен уйкучу эмесмин, бирок катуу чарчаганда уктайм. Чындыгында чарчаганда жакшы уктайм. Мен өзүмдү сыйлап телефондорду өчүрүп, телефондорду үнсүз режимге коюп, жакшы эсебам. Анткени уйку бул чындыгында ден соолуктун бир бөлүгү. Ошон үчүн ден соолук керек, мен уктайм. Мындай эфирлерге чакырганда, маселен бир жака учканда көз тийбесин, Кудай сактасын, мен ушу өзүмө жаккан сыпатым. Жоопкерчиликтүү мен аябай. Ошо эч жака кечикпегенге аракет кылам. Бүгүн бул жака да бир 20 мүнөткө кечиктим окшойт деп сарсанаа болдум. Саат 2-ге чыгып турсуздар. Бирок жолдо ушул бир чоң жүк ташыгыч унаа бузулуп калгандыгына байланыштуу тыгында калып калдык. Болсултуу эмес. Бирок келдик. Негизи бар, мен жоопкерчиликтүүмүн, мен бардык жака жетиш барам деп көкүрөк кага бербеш керек экен. Ал баары буйрук экен. Ушундай жолуңа бир кырсык же Кудай сактасын, эми бир эме болуп, тосуулар болуп калса, сен айласыз экенсиң. Жакшы болот. Айтсаңыз, көрүүчүлөргө өзүңүздү бир 3 сөз менен сыпаттап, сүрөттөп берсеңиз. Жоопкерчиликтүүмүн, биринчи. Калган экөөнү айта албайм.
анткени адам өзүн өзү баалай албайт, эл баалайт. Мен өзүмө жакканын бирөөсүн айтайын. Мен жоопкерчиликтемин. Калган экөөнүн буюрса ушул видеодон көргөндөр сиздер комментарий калтырсаңыздар болот. Экөөнү жалпы мени тааныган досторума, жалпы кызмат кылган бир туугандарга ошо элдерге коеюн. Эки сыпатты элдер берсин. Жакшы болот. Учурда чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктарыңыз бар? Эмне менен алек болуп жүрөсүз? Жаңылыктар мен ушул өзүм ушул Кыргызстанда белгилүү бир радиодо диджей болуп иштеген мен. Байкалып турат үнүңүздөн. Анан кийин телевидениеде иштеген мен, теле алып баруучу болуп. Андан сырткары элдин жакшылыгында кызматтабыз, алып баруучулук кызматындамын. Эми азыр бүгүнкү күнүбүз жалаң ушул жакшылык элге кызмат кылуу менен өтөт. Анткени бүгүнкү күнү ушул күз мезгили негизи той топур жакшылыктын мезгили сезону. Ошо элибиз бир күн түштүк региондо, бир күн Жалал Абад, бир күн Баткен, бир күн Бишкек, ушинтип Кыргызстандын булуң бурчуна барып жүрөбүз. Шүгүр. Жаңылыктар азыр эми ошол тойго байланыштуу бир аз ыр жазыруулар, клип тартыруулар бир аз кечигип атат. Ошондой болсо да 25 күнү буюрса биз 25 күнү алдыңкы күндөрү буюрса жакшы жүрөгүңдү ач деген акыркы чыгарманы жазганбыз. Ошол Бузурман Кулуулу продюсерибиз менен буюрса бүт декорацияларды дайындап жүрөбүз. Алдыңкы күндөрү ошол клипти өзгөчө кылып тартсак деп ошол клипмейкер менен чечип, андан сырткары дагы бир белгилүү урчу айым менен азыр силерге сюрприз болуп турсун. Жалпы сүйүктүү көрөрмандарга жакынкы күндөрү ушул бир сонун булбул өндүү урчу айым менен дуэт чыгарма жазып атабыз. Жакшы. Ушундай чыгармачылык. Ийгиликтерди каалайбыз. Алдыда тартуу процесстерине, жалпы эле чыгармачылыгыңызга адамдагы кандай сапатты баалайсыз? Мен адамдагы баардык сыпаттарын баалайм. Болгону менин көңүлүмдү калтыруучу эки сыпат бар. Бул текеберчилик, менсиген менен. Анан жанагы орусча айтканда наглость деп коет. Бул эң жаман сыпат. Ошон үчүн менсигенди бул негизи жаратканда жаман көрөт, текеберчилик. Ошон үчүн мүмкүн болсо кичпейил. Бир сөз бар эмеспи? Алма дарак канчалык көп мөмөлөгөн сайын жерди карап ийилип турат депчи. Ушул сөз жетиштүү деп ойлойм. Бирок негизи ар бир адамдын өзүнүн жакшы сыпаты бар. Сонун меймандостугу бар, кичпейилдиги бар. Демек, ошол эң башкысы азыркы жогоруда айткан сыпаттар мени бир аз ирэнжитет, калганы баары жакшы. Жакшы. Ушул эле сиздин жогоруда жооп берген сөзүңүзгө кошумчалап суроо бергим келип турат. Адамда ийгилик болгон сайын, же болбосо адамдар болгон сайын болсо экен, же болбосо ошол эле кийип турган көйнөгүнө бара батпай баштайт, ошол көйнөгү тар болуп баштайт дегендейчи. Анан сиз айтсаңыз, ушул алдыда дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратуу менен ушул мүнөзүңүздөн жазам деп ойлобойсузбу? Мындай. Бирок жана бир сөз бар, ошол чындык. Сенин кичпейилдигиңди алар сенин алсыз адам катары көрүп коет. Бул сөзүм эмне үчүн айтып атам? Анткени эл менен иштеп жүргөндөн кийин такшаларды экенсиң, эл менен иштеп жүрүп, сөзсүз психологка окуган эмес, эл менен иштеп жүрүп сен психолог болуп калат экенсиң. Демек, баарына кичпейил мамиле жасаганга аракет кыласың. Кээ бирде ошол кичпейлигиңди алсыз адам катары көрүп, ушундай туура эмес мамилелер болуп калат. Ошол учурда туура келип калат. Корс мүнөз болгонго туруштук берип, олуттуу киши болгонго. Бирок маселен ошол кишиге сен олуттуу болуп койсоң, эртең ошол сөз сүйлөп чыгышы мүмкүн. Менсип кетиптир, көзүн май басып кетиптир деген. Ал болгон ар бир адам өзүнүн орусча айтканда заслугасы, өзүнүн жасаган мамилеси сага болгон. Ошон үчүн бирок мен аракет кылам, ийилигимге сөзсүз ийилип. Мүмкүн болсо ошол таш ыргытканга да ыргытам. Кудай сактасын, эч ким таш ыргытпайт. Кыргыз эли негизи меймандос элбиз. Буюрса сөзсүз түрдө мен агаларым бар. Мага ар дайым кеп кеңешин берип турган устатым бар. Демек, ийгиликтин туу чокусуна чыккан сайын менимче алар мени көбүрөөк тарбияласа керек. Анткени
ошол канчалык кичпейил болгон сайын сен эмне жумуш кылба, өкмөттүн жумушундабы, бизнестеби, шоу бизнестеби кичпейил адам сөзсүз алда карап өсөт. Ал Жакшы. кичпейилдин. Жакшы. Ал эми ушундай уулду эрежеге жеткирген үй-бүлөңүз туурасында, ата-энеңиз туурасында, жалпы эле кичим экениңиз туурасында билгим келип турат. Мен үй-бүлөдө эң кичүү эрке баламын, көкүрөк күчүм. 3-1 тууганбыз, байкем бар, эжем бар. Алар да үй-бүлөлүү бала жетимдик таап. Ата-энемдин эркесимин. Өзүм алыска Өрүкзарлуу Исхак Разаковдун киндик каны тамган Баткен облусунун Сүлүктөө деген кенчилердин шаары бар. Көп улуттуу керемет менен кичим экеним киндик канын тамган жер. Ошол Сүлүктөө шаарынын кулунумун. Бүгүнкү күндө Борбор калаада жашайбыз. Ушул жумуш менен аракеттенип, азырынча ошол ар кимдин жүрөгүн эшигин каккылап жүрөм. Буюрса жүрөгүм ээсин тапсам, сиздерге жалпы жоңура жыртка айтып, батаңыздарды алабыз деген ниетибиз бар. Жакшы, ал эми балалыгыңыз дегенде эле көзүңүзгө кандай элестер тартылат? Мен балалыгым керемет өткөн. Мен балалыгымда эч ким балалыгы өткөн эмес болуш керек. Эртең менен саат 8-де чыксам, түнкү саат 11-ге кирген бул эмне деген көрүнүш? Тамак ичпей ойногон бул эмне деген көрүнүш? Чындыгында ойногон жерибиз калбады. Талаада да ойнодук. Сел суу аккан сайда да ойнодук. Бак аралап ойнодук. Бирөөнүн багына кирип алма уурдап жеген күндөрү да. Уурлук кылдыңызбы дегендерге айтам. Уурлук кылган балалыкта сөзсүз түрдө бирөөнүн агөрөтүндө, бирөөнүн сонун бир алмурду бышып турса, балалыкта мен эмес ар бир адам кирип уурдап жеп чыккан болуш керек. Бул уурлук деле эмес, ошо балалыкта жакшы күн эми кыялдар менен элестетебиз. Мектепте кандай окугансыз? Мектепте да жакшы окуучумун. Өтө эмес бирок өзүм кызыккан сабакты мен алдыга койчумун. Өзүм жакшы көргөн сабактар менен мен облустук деңгээлдеги олимпиадаларга чейин барганмын. 3-чү, 4-чү орунду ээлеп. Андан сырткары мен эң башкысы маданий тармагында жакшы ийгиликтерге жетиштим. Шүгүр 7-8 класстан баштап мен ошол иш-чараларда, маданий иш-чараларда, маселен ушул жарыштардан, конкурс, фестивалдардан көбүнчө баш байгени алчумун. Гран-прини утуп алып, ал кезде ошол сыйлыктарды да берчү, акчалай сыйлык берчү. Эсимде, мен ошол бир Исхак Разаковдун эсимде жок, кайсыл бир жылдыгында ошол иш-чара болуп, 3 эмеден бир дуэт, анан бир трио балдары менен, анан сольный өзүм жалгыз атап, үчөөнөн тең 1-чи орунду алганбыз. Мен катышкан ушул группа менен ошол мен үчүн ийгилик, сөзсүз түрдө баш байга 200 сомдон болчу, ал кезде кичинекей болчубуз. Ушундай ийгиликтер көбүнчө ошол маданий тармагында чыгармачылыктын. Ошол кезде кыялданчумун, чоңойсом мен ырчы болом деп. Сөзсүз түрдө жакшы ниет жарымырыз дейт. Жалаң жакшы жака ниет кылыңыздар деп тилейли. Азыркы инелер өсүп келаткан көп жазат. Бизге интернет булактарынан кантип ырчы болсом болот, эмне кылышым керек. Эң башкысы жакшы ниет жарымырыз жана сөзсүз түрдө аракет. Жакшы. Ал эми ыр жаздырууда, ошол учурда имиджиңиз менен, формат тигүүдө продюсериңиздер менен иштешесиздерби? Мен продюсер менен быйыл жыл башынан иштешип баштадым, 2019. Жакшы, сөзсүз кийим тиктирүүдө сөзсүз түрдө продюсер көз кеңешип, дизайнерлер бар, дизайнерлерге барып, алар менен ошол кандай кийим болсак деп чогуу кеңешип, кескен бармак оорубайт дейт. Ошо чогуу заказ беребиз. Мындай сатыбаларда мурун продюсерге чейин өзүм алчумун. Азыр эми мода дегенде сөзсүз түрдө мода деп алган алсага жарашпай калышы мүмкүн. Эң башкысы өзүңө жарашыктуу кийим бул мода. Тыкан алып жүрүү бул мода, тазалык бул мода. Ошон үчүн өзүңө жаккан, өзүңө жарашкан кийим алсаң, сөзсүз түрдө ал баасынан эчтеке чечилбейт. $300 саат деле бир убакытты көргөзөт. 300 сомдук саат деле бир убакытты көргөзөт. Ошондой сыңарындай. Эң башкысы өзүңө жарашкан кийим болсо. Бирок ушул жакшы. Бирок бүгүнкү күнү иштешебиз. Ошол дизайнерлер менен, устатым, ошол продюсерибиз Лутфулла Бузурманкул менен сөзсүз түрдө кеңешип, кийим тиктиребиз. Жакшы. Ал эми алдыда ушул дүйнөлүк, балким чет жерлерде кароо сынактарга сунуштар түшсө, чакыруулар келсе. Сунуштар түшүп атат. Эки жактан сунуштар түштү.
буюрса эми ушул жылдын аягында же кийинки жылдын башында деп калды. Ага чейин да биз жөн эле жүрбөй, ушул атайын вокалга да барып, үндөн сага калып, тынымсыз репетиция кылып, ал жакта жандуу үн менен болот. Даярдыктарды көрүп атасыз. Буюрса ошо бир командабыз биз. Ошо команда менен барган турабыз. Жакшы. Лутфулла Бузурманкулова продюсердик борборунда Мурадил Данияров, Кудайберди Айтбосонов жана мен үчөөбүз. Трио кылып буюрса жакшы пландар бар. Эми азыр баарын айтуусу кыйын. Буюрса мындай болот деп баары буйруган болсо, ошол барып келген болсок, ошо кабарлар менен Биз менен да сиздер аркылуу жалпы журналистка бөлүшөбүз буюрса. Жакшы. Ал эми музыкалык билимиңиз барбы? Кайсыл кол аспапта кол ойното билесиз? Мен негизи ырчы болгон бул атадан калган, кандан калган, аккан арыктан сугат деп менин атам Дамир музыкалык аспаптардын бардык түрүндө ойнойт. Аккордеон, комуз, гитара, клавиша баарын ойнойт. Бирок мен баарын үйрөнө албадым атама окшоп. Мен бүгүнкү күнү аккордеонду үйрөнүп аткан учур. Атам аккордеон алып берди, гитара алып берди. Гитараны ойноймун. Анан мен өзүм обон чыгарам да, ошо клавиша менен обон чыгарам. Бирок сөзсүз түрдө окубагандан кийин, билим албагандан кийин мен эле алдына тартынамын. Ойноп чыкканга сөзсүз түрдө анча-мынча адашуулар болот. Ошо адашууда уят болуп калбайын деп. Ошон үчүн мүмкүн болсо толук ойноп бүткөндөн кийин, өзүмө ишенгенден кийин, анан буюрса ушул сиздерге эфирге келгенде сөзсүз түрдө бир аспап менен келип, жалпы журтууга жагымдуу чыгармалар тартып алганга даярбыз. Жакшы. Атам деп калдыңыз. Негизи эле атадан тарбия алган уулдардын мүнөзү дагы бардык жерден бир башкача бир байкалат да, баардыр тарбия алгандыгы. Андыктан айтайын дегеним, жет атаңызды билесизби? Атам ушуну көп жаттап турчу. Азыр мен бирок ирет менен айтпайм, эсимде бар. Ошо барын айтайын. Жакшы болот. Бирок мен калпайткым келбей атат, кошуналарым аттарын айтсам эле ишенип каласыңар маселе. Мен туугандарым көрүп калса, уят болбойн деп ошон үчүн. Атам Дамир, чоң атам Шанбек, ата, чоң ата, бабам Абдрахман, Досмахан, бубам мен билгенден Абдрахман, калган экөөнү унутуп атамын. Бирок мен билгеним ата, чоң ата, баба, буба, жете, жото, тек. Ушуну билем, башкысы. Бирок 5-өн билет экем жет атамдан. Экөөсүн атамдан сөз сурап келди окшойм. Кийинки эфирге келгенде айтып берем болсо, сурабасаңыздар. Жакшы болот. Чыгармачыл чөйрөдө учурда дагы алдыдан сизден кандай жаңы ырларды, жаңы клиптердин үстүндө иштөөдөсүздөр учурда? Азырынча ошол жаңы ошол жүрөгүңдү ачаштын клибин ушуга басым жасап атабыз, андан башка эчтеке ойлоно элекпиз. Андан сырткары ырлардан ошол жаңы эле айткандай бир белгилүү ыр жайым бар. Булбул өндү, ажарлуу, ушул көз дуэт жазып бүттүк. Музыкасы жазылып бүттү, эми үндү жазырсак жакынкы күндөрү элдерге тартуулайбыз. Андан сырткары өзүм дагы 2 ыр жаздырып атамын. Ушунча убакта бүтөт деп айта албаймын. Буюрса бүтсө тартуулайбыз. Жалпы сиздерге жагымдуу чыгармалардын баары сиздер үчүн буюрса. Жакшы болот. Анда лайфхак шоу көрсөткөнгө өтөлү. Темир мырза, бүгүн бизге мыкты даярдык менен келгениңиз байкалып турат. Бүгүн бизге кандай күнүмдүк жашоону жеңилденткен пайдалуу кеңештердин бирин көрсөтүп бересиз? Негизи бул лайфхак бүгүнкү күнү көбүнчө эртең менен турганда, кечинде уктаганда күнүмдүк турмуш жашообуз көбүнчө телефон менен өтүп калды. Ошон үчүн мүмкүн болсо мен ошол телефон тууралуу лайфхакты баштап беремин. Андан сырткары дагы пайдалуу лайфхактарыбыз бар, кеңештерибиз бар. Азыр аракет кылабыз сиздер үчүн күнүмдүк жашоодо, күнүмдүк турмушта колдонуучу нерселерди алып келдим. Жакшы болот. Мен сизге жардамдашууга, колго алыш кылууга даярмын. Анда эмесе баштасак, кандай ыкма көрсөтөсүз?
чыгарып алсак жакшы болот. анан улантып кетели анда. Эң алгач лайфхак деп келиңиздер, мен атайын үйдөн жасап келдим. Бул кардон кагаз. Бул эмнеге керек десеңиздер, бүгүнкү күнү ошол телефон менен көп ооруп калдык. Даже жада калса тамактанып аткан учурда, кийип жаткан учурда телефон сөзсүз карап, же болбосо ошо интернет булактарынан музыкалык клиптерди, же болбосо кино көрүп, сериалдарды көрүп жаткан мен көп көрөм. Ошон үчүн бул кардон кагаз менен бул телефонду мындайынан кармап жатканда же мындайынан эмес, мен атайын ошол телефонду кое турган атайын Кармап туручу текче катары. Мына туура айттыңыз, ушул текче катары мен жасап бергим келип турат. Бул эми чындыгында түбөлүк эмес. Колдонгонго болот күнүлүк жашоодо, тамактанган учурда же жаткан учурда. Мына ушул кардон кагазын капталдатып, өзүңүздөр көрдүңүздөр, кандайынан кыркып турам. Кыркып алабыз. Жакшы. Кыркып алгандан кийин, мына мындай кылып. Мына өзүңүздөр көрүп турган, бул атайын 3 бурчтук сыяктуу болуп калат. Демек, бул телефонду өзүңүзгө пайдалуу нерселерди коюп, интернет булактарынан мынакей коюп койсоңуз, тамактанган учурда же жаткан учурда сизге пайда алып келет. Аябай ыңгайлуу, өтө чоң эмес. Каалаган жагыңызга мына артынан да бир коюп берем. Алдынан да. Бул нерсени мен азыр сизге белек кылам. Жакшы. Жоготпоңуз. Кийинки эфирге келгенде сурайм. Рахмат сизге, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Бизде Темир мырза бизге келип, мынакей күнүмдүк турмушта ошол эле тамактанып аткан учурда, мисалы, ыңгайсыз болуп аткан учурда ушундай текче жазып алып, күнүмдүк турмушта сөзсүз колдонуңуздар деп сиздерге кеңеш берет элек. Анткени телефон менен жатып, телефон менен туруп калдык. Ошон үчүн сөзсүз кааласаңыз чөнтөккө деле салсаңыз болот, ыңгайлуу болот. Өзүңүз менен алып жүргөдө. Каалаган жактан. Ал эми экинчи пайдалуу кеңеш, экинчи лайфхак бул адаттагыдай желин көтөргөнү аласыз. Бул эмне кызмат кылат десеңиздер, бул көбүнчө биздин балапандарга же үйдө жакшылыктарга көбүрөөк шар үйлөй турган болсоңуз, шариктерди үйлөй турган болсоңуз, бул баклажканы алып, атайын тегеретип тешип алабыз. Кичинекей ыңгайлуу тегерек кылып тешкен соң, бул желин көтөргөндүн капкагындагы. Капкагында алып, өзүбүзгө ыңгайлуу кылып тешип алабыз. Мүмкүн болсо, азыр мен тегерете тешип койдум, мүмкүн болсо муну бир аз узунунан тешсек жакшыраак болуш керек деп ойлоймун. Ал эми шарикти алабыз. 4 бурчтук кылып кесип алабыз. Мынакей кескен соң, муну ушул капкак менен бирдей кылып кесип алабыз. Андан кийин атайын Изолентанын жардамы менен. Изолентанын жардамы же болбосо скотч болсо деле болот. Эгер жакшы кармаса, мүмкүн болсо муну карматабыз мындайынан. Эки четинен карматууга Эки четинен карматабыз. Мынакей көрүп турганыңыздардай. Бирок азыр мен аракет кылам. Анткени биздин ушул толук жабдыктары жок болгон үчүн бизге бир аз ыңгайсыз болуп калды. Негизи буларды кесип алуу атайын даярдалган ыкмалар менен жасаш керек болчу негизинде. Бирок Темир мырза бизге болгон аракетин жумшап, пайдалуу кеңештерди көрсөтүп, орундатканга аракет кылып жатат. Андан кийин мынакей капталыны скотчтор менен
мына жада калса бул кичине тешик калгандан кийин бул жанагы шарды койгонубуздун себеби бул артка кайра воздух чыгарбайт. Ошон үчүн бизге туура эмес болуп калды окшойт, бирок мынакей ушундай өзүңүздөр көрдүңүздөр, бирок түшүндүңүздөр болуш керек. Ушинтип шарларды үйлөтүп алсаңыз болот. Жаш балдарга жакшы экен, как раз үнү менен. Жакшы. Ушундай, анан дагы бир менде пайдалуу лайфхак бар. Жакшы болот. Жакшы нерсе болду. Ооба. Ал эми үчүнчүсү бул көбүнчө үйдө менин инилерим бар, жийиндерим бар, балапандар. Мен үйгө келген учурда сөзсүз телефонумду сурайт. Жана интернет булактарынан мультфильмдерди көрөт. Азыр эми көп нерсе чыгып кетти. Ошолордун баарын көрөт. Ошол учурда көпчүлүк учурда жерге түшүрүп алат биздин балапандарыбыз. Ошон үчүн менде бир пайдалуу кеңеш лайфхак. Бул кандай лайфхак десеңиз, азыр дагы ушул бул кичирээк экен, мүмкүн болсо чоңураак шар алсаңыздар жакшыраак болот. Бул азыр айрылып кетиши мүмкүн. Бирок азыр мен көргөзөйүн. Ошондой болсо да. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей бүгүн бизде эстрада ырчысы Темир Дамирбековдон мыкты лайфхак көрсөтүп берип жаткан учуру. Ошол учурда мынакей биринчи, экинчи, үчүнчү пайдалуу кеңешти. Бул атайын сары шар таңдаган себеби сары шар бир аз жарыгыраак сонун көрүнөт. Ошон үчүн бул шар менен телефонуңуздун сыртына ушундай бир мыкты чехол дайындап алсаңыз болот. Бул кандай дайындайбыз десеңиз, мына ушул шардын үстүнө коюп. Телефонду шардын үстүнө коюп туруп, анан акырындык кылдаттык менен, салмак менен желиң чыгарсаңыз, бул ыкма мына ушундай Темир мырза көрсөткөндөй Мына өзгөчө күчүктүн сүрөтү болуп калды артында. мыкты. Керемет. Моусунда киргизип койсо болушпу же кыркып салсаңыз. Жоксо кайш менен алсак болот. Кыркып коем. Бир жагымдуу чыгарма аткартып кетпесек болбос. Бизге кандай жагымдуу чыгарма аткарып бересиз? Акыркы кезде ушул интернет булактарында челлендж болуп кетти. Ошол кыздардын көпчүлүгү ырды тартып жүрөгүңдүн эшигин кагып турам. Ачаш. Мыкты челлендж болуп кетти. Ошол ырды ырдап берейин. Жалпы көрөрмандарга, бир туугандарга бул чыгарманы чындыгында жаштар эмес, улуу муундар да жакшы жактырып атат. Көп жактыргандарын угуп атам. Жашылыкка барганда, ой, ушул ырды күн сайын мен угам деген апаларыбыздын жылуу сөздөрүн угуп калам. Демек, уруксат этсеңиздер, ушул жүрөгүңдү ачаш деген чыгарманы бир куплет сиздерге Гүлдестай катары тартып алып берүүгө уруксат. Жакшы болот. Жүрөгүңдүн эшигин кагып турам ачач, бир гана сөз айтайын ачууңду бас. Жүрөгүңдүн эшигин кагып турам ачач, бир гана сөз айтайын ачууңду бас. Сагынып калсын дейсиңби, зарыгып калсын дейсиңби, тарынып калсын дейсиңби, эй жазылып калсын дейсиңби, жемининда жүрөгүңдү оруп калсын дейсиңби, жүрөгүңдүн эшигин кагып турам ачач, бир гана сөз айтайын ачууңду бас. Жүрөгүңдүн эшигин кагып турам ачач, бир гана сөз айтайын ачууңду бас. Жүрөгүңдүн эшигин кагып турам ач деген жагы. Бүгүнкү эфирге келип, ушундай түрлүү пайдалуу кеңештерди көрсөтүп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык. Дайыма ушундай өткүрлүгүңүздөн, таланттуулугуңуздан жазбаңыз. Чыгармачылык ийгилик, элдин сыйына ээ болуп, жүрө беришиңизге тилектешпиз. Рахматчым. Аманчылык берсин Алла Таала. Токчулук берсин, бейпилдик берсин. Кыргыз жерибизде ар дайым жакшылык болсун, аманчылык болсун. Энелерибиздин көз жашы себепсиз акпасын, акса да жалаң кубанычка аксын. Жалпы эл менен байланышып турган дал ушул Говори ТВ маалымат агенттигине ыраазычылык айтабыз. Рахмат. Ишиңиздер ар дайым ийгиликтүү болсун. Куттуу студияңыздардан ар дайым ушу эл менен байланышып турган алтын көпүрө болуп турасыздар.
сиздерге жалаң жакшылык болсун, студияңыздарга ийгилик болсун, оорубаңыздар. Ар бир жамаат, ар бир ушул жерде иштеген биздин бир туугандарыбызга жараткан эки дүйнө бакытты насип этсин дейли. Жалпы көрөрмандарга ушул айтарым, мен жакшы көрөм сиздерди, рахмат. Ушул аздыр көптүр Темир Дамирбеков деген ысымды көтөрүп келаткан бул сөз түрдө бул элибиз. Сиздердин колдооңуздар менен шүгүр ушул деңгээлге, азыркы деңгээлиме келип отурам. Жакшы көрөм, буюрса ар бир эмгегибиз, ар бир чыгармабыз сиздер үчүн. Бар болуңуздар. Сиздерди урматтап, Темир Дамирбеков. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн бизде Лайфхак шоу программасында жүрөгүңдү ач, кыргыз дири аттууларды мыкты деңгээлде аткарган Темир Дамирбеков мырза бизде конокто болду. Ал эми Лайфхак шоу программасында мен сиздер менен коштошом. Кийинки эфирде амандашканча саламатта болуңуздар жана биздин каналга жазылганды унутпаңыздар.